Өзінше су системасы кылабыз, азыр долбоор болуп иштейт. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 5 миллиондон ашуун евро акча каражат каралып, Баткен шаарындагы суу тутумун жакшыртуу багытында долбоор түзүлүүдө. Аны ишке ашыруу үчүн шаарды 5 бөлүккө бөлүп, анын биринчи бөлүгүндө 2018 жылдын башынан тартып иштер башталат экен. Мында 2000ден ашуун кожолук 24 саат бою таза суу менен камсыз болот. 40 километрге жакын жаңы линия курат экенбиз. 2053 кожолукка суу киргизет экенбиз. Мунун өзгөчөлүгү биз өзүбүз куруп барып, ар бир жашоочунун үйүгө сүйлөштүк, 2 метр киргизип туруп, колодцту коюп, счетчикту коюп берип, анан биз чыгып кетебиз. Счетчиктен ар жагына элдер өзү водоканал менен келишип өздөрү кылып атат да. Деген менен буга чейин да долбоорлор түзүлүп, шаардын тургундарынан өздүк салым эсебинде акча каражаттары жыйналган. Бирок ушул кезге чейин таза суу маселеси бир жаңсыл чечилген эмес. Шаар бийлигинин азыркы аракети да кала тургундары тарабынан буга чейинки долбоорлор сыяктуу кабыл алынууда. Мындай айтканда сууга эң бай мамлекеттердин катарына киребиз. Бизде суу боюнча негизи проблема болбош керек. Ошол бул жерим проекттер жасалып келатат, бирок ошол акчанын какой-то бир туура эмес пайдаланганда или ошо проектировщиктер или подрядчиктер туура эмес аткаргандан ушул Баткенде бир топ эле оор суу маселесичи. Буга чейин шаарды таза суу менен камсыз кылуу максатында 100 миллион сомго чейинки долбоорлор ишке ашкан. Бирок адистер тарабынан шалаакылык мамиле жасалып, жарактан чыккан суу тутумуна кошуп коюшкан. Бул кемчиликтерди кайталабоо үчүн шаардын 5тен 1 бөлүгүн алып, суу тутумдарында толугу менен жаңылайбыз дейт шаар башчысы. Ошо 2 долбоор болгон. Бизде 100 миллионго чейинки долбоорлор болгон да. Азыр эми муну азыркы жаңы долбоорду биз мына ошондой болуп калбасын деп биз элдин бир бөлүгүнө болсо дагы приоритетный деп бөлүп алдык да. Ушу биринчи транш бүтсө, ушуну менен карап ошого карап кетебиз деп бөлүп алдык да. Ал эми облус борборун толук бойдон таза суу менен камсыз кылуу азырынча белгисиз. 2019 жылдын май айына чейин 5 бөлүктүн бирөөндө жумуштар аягына чыгат. Калган бөлүктөр үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан дагы 25 миллион евро каралат экен. Бул каражатка Баткен шаарындагы таза суу жана канализация маселелери толугу менен чечилет. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.